Көлдө зордукталды делген майып кыз 4 күндөн кийин табылган. Жакындары акыйкатчыга кайрылды. Эсик Көл облусунун Төп районуна уурдалып, зордукталып 4 күндөн кийин табылган кыздын жакындары акыйкатчы Жамиля Жаманбаевага кайрылышты. Алар мүмкүнчүлүгү чектелген кызды кордогон 2 баланын бирөө эркиндикте жүргөнүн, тергөө 3 айга созулуп жатканын айтышты. 29 күнү 2-топтогу сүйлөй албаган, кулагы укпаган кызы муурдалып, зордукталып, 4 күн кашада кармалып, оорукчандыгына карабай аеосуз сабалып олтурат. Кайрылбаган жерим калбады. 3 ай болду. Ошол кызымды кордогон балдардын бири камакта, бири бош жүрөт. Менин кызым экинчи баланы таанып, баарын көрсөтүп берип жатат, бирок ал бош жүргөн адамды камакка албай жатат. Ага основания жок деп жатат, дейт апасы. ОИП жетекчисинин орун басары Максатбек Абдумомунов бул окуяга түшүндүрмө берди. Төп районунда катталгандыктан өзгөчө оор кылмыштар беренеси менен тергөөгө алынган, анда шектүүлөр кармалып, айыбы угузулуп санкцияга алынган. Ал ИИБ жетекчисинин көзөмөлүндө тийиштүү экспертизаларды дайындадык. Сиздер жабырлануучу тарап ооруп калып жаттыңыздар. Андыктан жылып тергөө мөөнөтүн узарттык, дейт ал. Буга чейин жабырлануучунун апасы 4 күндөн бери дайынсыз жоголгон 26 жаштагы майып кызына карата зомбулук көрсөтүлгөнү боюнча милицияга кайрылган. Кийинчерээк аны сарайдан табышкан. Апасынын айтымында кыз зордукталган. Маалымат булагы, турмуш. Мурун бандиттерден коркчу эле, азыр милицияга кирип жүргөн кишилерден коркуп тургандай эле заман болуп калган окшойт сокулук ичиндечи. Бандиттен эмес, милициядан коркуп калдык. Тойдон ажал тапкан Бексултан. Сокулукта 25 жаштагы жигит тойдо сабалып комага түшкөн. Бул тууралуу анын жакындары билдирип, Сокол медиа сайтынын редакциясына кайрылышкан. Иним Бексултан достунун үйлөнүү тоюна барган. Ал жерде коноктордун ортосунда түшүнбөстүк жаралыптыр. Ошондо бир топ киши аны көчөгө сүйрөп чыгып сабашкан. Ал коргонуу үчүн качып баратканда унаа уруп кеткен. Сабаган жигиттердин бири унаа менен сүзүп кеткенден кийин да инимди башка тийиптир. Иним 12-13 күн өмүрү үчүн жаны менен талашып, ажалга моюн сунду, деп билдирди агасы. Ал дарыгерлер Бексултандын жашап кетишине кепилдик жок экенин айтышканын жана Сокулук районунун милиция кызматкерлери менен тергөөчүлөрү бул ишти жакшы алып барбай жатканын белгиледи. Менин баламды жанагынтип тепкилегендер бул адамчылык эмес да. Менин балам ордун ким толтуруп берет? Мен ушунчалык Талтып кетти, ушу артында туяк калган жок, инин артындачы жада калды, 25 жашта. Мен Камчыбек Ташиевдин помощнигимин. Алдыргы видеолорду алдырып кой дептир. Сокулук районунун кызматкерлери иштей элек мына Баламды мына өлтүрүп коюп өстөрү басып жүрөт. Соттон катышыш үчүн документтерин даярдоого атам. Айлам жок. Тиги сүрөтүн тартып аласыз, тик көрсөңүз сүрөт. Айбан жок деп койгон. Акча өндүрүп ушинткен балдар экен деп уктум да. Эми аны деги милиция кызматкерлери өздөрү көзөмөлгө алып өздөрү жасасын, болбосо анда Алла Тааланын өзүнө койдум да, ошол Алла Таалам жазасын берсин. 1 ноябрдан тарта ынтымак-кордоого саякат токтотулат. 1 ноябрдан тарта ынтымак-кордоого саякат токтотулат. Бул тууралуу президенттин иш башкармасынан билдиришти. Маалыматта айтылгандай, бул Турк мамлекеттер уюмунун жыйынына карата 1 ноябрдан тарта ынтымак-кордоого саякат токтотулат. Бул жагдай жыйындын өтүшү менен байланыштуу. Белгилей кетсек, 30 августта Бишкекте президенттик администрациясынын жаңы имаратынын ачылыш аземи өткөн. Ал эми каалаган жарандар үчүн жаңы ынтымак-кордоого экскурсия уюштурулган болчу. Маалымат булагы, аралаш маалыматтар. Кара Көлдө жөө адамды сүзүп өлтүрүп качып келе жаткан айдоочу Токтогулдан кармалды. Кара Көл шаарында жөө адамды сүзүп качып кеткен 23 жаштагы айдоочу Токтогулдан кармалды. Бул тууралуу Жалал Абад облустук жол кыймылдын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнөн билдиришти. Маалым болгондой, кырсык саат 3:30 чамасында Бишкек Ош-Уна жолунун 387-чакырымында болгон. Анын кесепетинен унаа сүзүп кеткен адам каза болгон. Кара Көл шаарынын аймагында Mercedes-Benz 412 үлгүсүндөгү унаа жол четинде жүргүнчүнү сүзүп кетип, окуя болгон жерден качып кеткен. Жаракат алган адам ошол жерде каза болгон. Жол кыймылын тескеген инспекторлордун тосмо иш мерчемеси киргизилип, натыйжада Токтогул районунун Чычкан постунан шектүү унаанын айдоочусу токтотулган. Ал Баткен облустук Лейлик районунун 2001 жылы туулган тургуну Ж Улуу А экени аныкталып, тергөө бөлүмүнө өткөрүлүп берилди, деп айтылат маалыматта. Маалымат булагы, турмуш.
Ош менен Ысык көлдө жер титиреди. Сейсмология институтунун такталган маалыматына ылайык кечээ 29 октябрда саат 18:47-де Кыргызстандын аймагында очогу күчү 3,5 балга жеткен жер титирөө катталган. Бул тууралуу УКМден билдиришти. Жер титирөө Ош облусунун Алай районунун Сары Таш айылында 2 балга жеткен. Каракендик айылынан 7 чакырым түштүктө, Сопу Коргон айылынан 42 чакырым түштүк батышка чейин созулган. Ошондой эле 30 октябрда түнкү саат 1:35-те очогу күчү 3,5 магнитудага жеткен жер титирөө катталган. Жер титирөө Ысык көл облусунун Ысык көл районунун Чоң Өрүктө, Кароолдөө, Ананьево, Жаркынбаев айылдарында 3 бал күчү Өрүктө, Кожояр Ата, Көктөбө айылдарында 2,5 балга жеткен. Ананьево айылынан 10 чакырым түштүк батышта, Каракол шаарынын 57 чакырым түштүк батышына чейин созулган. Алдын ала берилген маалыматтарга ылайык жер титирөөдөн жабыркагандар жок жана кыйроолор катталган эмес. Маалымат Булагай, Сереп Медиа. Жумгалда дайынсыз болуп жаткан ата баланы издөөгө бүгүн 104 адам чыкты. Бүгүн 30 октябрда өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажикеевдин тапшырмасы менен Жумгалда дайынсыз болуп жаткан ата баланы издөөгө жалпы 104 адам 9 дрон менен чыкты. Бул тууралуу УКМден билдиришти. Анын ичинен өзгөчө кырдаалдар министрлигинен 58 куткаруучу, 6 дрон тартылган. Ошондой эле Ички иштер министрлигинен 20 милиция кызматкери, 3 дрон менен ал эми жергиликтүү тургундардан 26 адам издөөгө чыгышты. Тартылгандардын баары 20 топко бөлүнүп жеринде иш алып барып жатышат. Маалымат Булагай, Сереп Медиа. Садыр Жапаров. Гимнди жаңылап койсок, анын эмнеси жаман? Өлкө башчысы Садыр Жапаров кабар агенттигине кезектеги маегин берип, гимнди өзгөртүүгө байланышкан суроого жооп берди. Учурда мамлекеттик гимнге байланыштуу талкуу ЖМКда, социалдык тармактарда да кызуу жүрүүдө. Бул бөлүгү башка иш калбай калдыбы, кереги жок дешсе, бир бөлүгү ооба чын эле алмаштырып койсо болот дешүүдө. Гимнди өзгөртүш керек деген маселе боюнча сиздин пикирди билсек. Өзгөртүп койсок жакшы эле болот. Жаңылап койсок анын эмнеси жаман? Азыркы гимнибиз 33 жыл мурда азаттыкка чыгып, эгемендүүлүк алган жылдарда жазылган. Мына биз азат болдук. Мына биз эгемен өлкө болдук. Кыргыз эли өз тагдырын колуңда. Алгалай бер деп ошол мезгилде гимн жазгандар кубаныч менен, толкундануу менен жазышкан. Андан бери 33 жыл өттү. Биз мамлекет катары толук калыптандык. Дүйнө жүзүнө таанылдык. Эми 100 жыл өтсө да азаттыкка чыктык, эгемен өлкө болдук деп ырдап жүрө беребизби? Ошондуктан эми өз алдынча мамлекет экенибизди, 5000 жылдык тарыхыбыз бар эл экенибизди ырдап, жаштарга, келечек муундарга дух бере турган гимн жазып койсок эмнеге болбосун? Албетте, азыркы гимнибиз дагы унутта калбайт. Биринчи гимнибиз катары архивде тарых болуп кала берет. Тууну оңдоп коелу дегенде да айрым демолог, популисттер каршы чыгышты эле. Азыркы туубуз жаман болду. Мурдагы туудан бир тепкич өйдө болду. Мурдагы туубузду күндүн белгиси же күн карама эмес, же пилораманын арасы эмес, түшүнүксүз эле белги болчу. Азыркы тууну көргөн адам дароо эле күндүн нуру экенин түшүнөт, жаркырап турат, деди ал. Маалымат Булагай, Сереп Медиа. Жайылдагы аялдардын психоневрологиялык социалдык стационарындагы жүрөк ооруткан көрүнүш. Аталган мекемеге кыйноолорду алдын ала боюнча улуттук борбордун кызматкерлери өткөн жумада барган. Алардын айтымында номер 1 корпуста 72 адам көзөмөлдө болсо, аларга 64 эле келебет даярдалган. 2 аял жерде жатууга аргасыз, дагы 6 эмериги шарты жок, бош бөлмөгө киргизилген. Атурга ажаткана жок, анын ордуна чакалар коюлган. Стационардын кызматкерлери бул бөлмө психикалык жактан артта калгандарды убактылуу жайгаштыруу үчүн изолятор катары колдонуларын билдирген. Күндүн суугуна карабай, аялдар кийими жок жатышкан. Бул алардын абалын ого бетер начарлаткан. Кыйноолорду алдын ала борбордуу мекеме кызматкерлеринин бейтаптарга мамилесин ырайымсыз, адамгерчиликсиз деп баалады. Документтер тиешелүү чара көрүү үчүн прокуратурага жөнөтүлдү.